Google почта ачуу үчүн Play Marketке киребиз. Ал жерде жогоруда оң жакта кружочекту басып алабыз. Басып киргенибизде дагы бир кружочек чыгат. Аны басабыз дагы. Астында добавить аккаунт деп турат. Ошол баскычты басабыз дагы алдын карай жылабыз. Бул жерде Google деп чыгат. Аны басып алабыз. Жана загрузка болгучу бир аз күтө турабыз. Бул жерде загрузка болгондон кийин астына создать аккаунт деп турат. Ушул баскычты басабыз дагы для себя деп тандап алабыз. Эми бул жерде аты жөнүңүздү жазасыз. Атыңызды жана фамилияңызды жазып толтурасыз да далее баскычын басасыз. Эми бул жерден туулган ай күнүңүздү жана жылыңызды тандайсыз. Далее аны басабыз дагы. Алдын карай жылабыз. Бул жерде Google бизге автоматически почталардын өзү көргөзүп берет. Эгерде сиз өзүңүз тандайм десеңиз, создать собственный адрес кыласыз дагы. Бул жерден жазып алсаңыз болот. Мен бул жерде Google'дун сунуштаган вариантын аламын. Эми бул жерде пароль жазып алабыз. Биздин эсибизден чыгып калбай тургандай кылып пароль жазып алабыз. Жана далее деп алдын карай жылабыз. Эми биз бул жерде телефон номерибизди жазып алышыбыз керек. Мынакей бизде почтабыз даяр болуп калды. Далее дейбиз, астын карай түшөбүз дагы. Принимаю дегенди басып коебуз. Загрузка болгучу бир аз күтө турабыз дагы. Мынакей уже бизде почтабыз даяр болуп калды. Ачылып калды уже. Google почта биз үчүн эмнеге керек? Play Marketке киргени, YouTube'га киргени, башка сайттарга киргени жана бизде соц тармактарга аккаунттарды ачууда керек болот. Эми жогоруда дагы сүрөтүбүздү басып алабыз дагы кружочекти. Бул жерде дагы кружочекти басып алабыз мынакей. Жанагы бизде ачкан почтабыз уже бул жака кошулду. Ушинтип сиз дагы ачып алсаңыз болот.